Ассаламу алейкум, Чаткал районунун багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен баг дават семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Мен Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиевичмин. Мына эми биздин негизги максатыбыз, биздин ошол коомдун мына Кыргызстанда дагы башка мамлекеттердегидей эле жаңы технология менен бак болсун деп ушунун аракетин кылып жүрөбүз да. Мына башка мамлекеттер азыр биз силерге сунуштап аткан поликарлик, орто бойлуу дарактарды сунуштап атсак, башка мамлекеттерде Европада суперкарликке өтүп кеткен. Суперкарликтен 1 гектарга 9000 көчөт батат экен, 1 гектардан 300 тонна түшүм алып атышат ошолор. Биз сунуштап аткан М106 тамырдагы подвойдогу дарактар булар эң эле аз бергенде түшүмдү. Эң аз бергенде 40 тонна түшүм берет. Эң аз берди дегенде. Жакшы бергенде 120 тонна түшүм аласыздар. Алмасынан дагы, килесинен дагы, шавдалысынан бардыгынан бул өтө түшүмдүү болуп эсептелип, башка бир мамлекеттер буну өтө жакшы пайдаланып атат. Мына биздин артыбызда эле Казакстан. Казакстанда бак деле жок эле да. Азыр эми Казакстандан бизге алма келип атат. Ошону силер угуп атсаңыздар керек. Мына көпчүлүк ушул биздин магазиндерде, супермаркеттерде сатылып аткан алмалар мына Казакстандан келип калды. Мына ошол эле кезде биз өзүбүздү мөмө жемиш менен камсыз кыла албай жатабыз. Мөмө жемиштер менен биз камсыз кыла албайбыз. Биздин азыр өзүбүздү камсыз кылган тармак бул картошка экен да. Картошка менен өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Калган позицияларда бизде аябай процентный эмес мындай өзүбүздү камсыз кыла албай атабыз да. Мисалыга айтып кетсек, алма боюнча айтып кетсек, биз алма менен өзүбүздү 50% камсыз кыла алабыз. 50%. Калган алмаларды міне Ирандан, Азербайжандан, Казакстандан, Өзбекстан, Тажикстандан ташып жейбиз. Жүзүм менен биз өзүбүздү 3% дагы камсыз кыла албайбыз. Бизде кандай сонун жүзүм бактар бар эле, ошолордун бардыгын зымдарын бардыгын чечип, стойкаларын бардыгын талкалап, темирин болсо міне Кытайга тапшырып бердик. Кетти. Кандай менет ата бабаларыбыз кылган менетти биз сыйлабадык, ошону баалабадык. Азыр болсо не жегенибиз тажиктин жүзүмү болуп калды. Өзбектин жүзүмү. Биз өзүбүз жүзүм менен өзүбүздү 3% камсыз кыла албай атабыз. Эме боюнча айтып кете турган болсок, жөнөкөй эле бир айыл чарба продукталарын боюнча бизде жер бар, суу бар, иштей турган киши бар, бирок ошону башкара турган жакшы менеджмент жок болуп атат да. Менеджмент такыр эле жок. Айыл чарба боюнча карасаңыздар, бирөөнүн отургузуп койгон багына барып сүрөткө түшөт министр, же бирөө багып койгон буканын жанында сүрөткө түшүп, ошону селфи кылып чыгарып, мынандай жетишкендик болуп атат деп экинчи статуском болуп алды да. Айыл чарба министрлиги такыр эле багыт бере албай атат, такыр эле эл менен мындай иш алып баруусу өтө начар болуп атат да ошолордун. Мына ошого айтар элем, мына министр болгондон кийин, ошол жерде зам министр болуп иштегенден кийин, ошол жерде айлык алып аткандан кийин булар элге кызмат кылыш керек эле. Кызматын 30 жылдан бери биз теги эле байкаган жокпуз да. Булар деген бир жылына 1,5 миллиард сом айлык алат экен. Суучулары, жерчилери, ошол айыл чарба министрлиги, бардык руардын жетекчилери бардыгынын акчасын кошуп келгенде 1,5 миллиард экен. 1,5 миллиард деген бул эмне? Эң заманбап 3 питомник коюп алсак болот экен да. Министерствону кармагандан көрөктө буларды кууп таштап туруп эле бардыгын. Онон көрөктө ошол акчага мамлекет жыл сайын бизге питомник салып бере турган болсо, азыр эмне бизде 45 заманбап питомник болмок экен да. 45 заманбап питомниктен жылына эң эле аз
ең аз дегенде 200 миллион көчөт чыгып турмак. 200 миллион көчөттү 30 жылдан бери биз отургузганда азыр бизне 6 миллиард дарак отургузуп коймок экенбиз. Ошол акчага элестетсеңер, бул багыт бере албагандыгы да булчу. Мына азыр эми болсо биз эми өзүбүздүн жеке демилгелеп өзүбүздүн жеке демилгебиз менен чыгып, мына бардык райондорду кыдырып, Багдаватка, ошо Багдават семинарында элди баг отургузууга чакырып келе жатабыз. Бизде эч ким каржылабайт. Бизге эч ким, мисалы үчүн, 1 литр май куюп бербейт. Же болбосо бир кандайдыр бир жардам жок да. Болгону ошол өкмөттөн мына залын сураганбыз. Залын берип тургула, биз ошол жерге барып чогулуш өткөзө алайлы деп. Бунусуна дагы шүгүр. Зал бербей койгондо мына азыркы чогулуш мына эшикте өтмөк да. Эшикте отуруп кылат элек. Себеби дегенде биздин каражатыбыз жок мына арендага алып өткөзгөнү. Бул жагынан бизге чоң жардам болду. Буга дагы шүгүр айтышыбыз керек. Эми азыркы биздин негизги максатыбыз бул жерде ошол Айыл чарба министрлигин же бир министрлер жамандаш эмес. Бул жерде эми туугандарым, буларга дагы тиешелүү сөздөр, булар угат, бул азыркы тартылып аткан мына бардык видеолор, бардык азыркы айтылып аткан сөздөр силердин сунуштарыңар тартылат дагы Марва ТВ менен Пирамида ТВ телевидениясынан берилет. Бул деген бардык мамлекет угат дагы, олорго дагы тиешелүү сөз болгондуктан муну айтып койдук, алар уксун да. Эми осо айтып келсек, туугандар, биз силерге сунуштап аткан 106 подвойдогу дарактардын баягы эски дарактардан айырмасы эмнеде? Айырмасы болгону ошонун боюнда эле. Эски дарак бар го? Алардын бою узун. Алар алма берет. Биз сунуштап аткан дарактардын бою кичине, ошол эле алманы алар да берет. Мына бизде дагы, мисалы үчүн, Крипсон деген алма бар, бу жерде. Крипсон алманын 106 тамырдагысы бар, ошол эле Крипсонду берет. Бирок, мисалы үчүн, эски Крипсонду отургуза турган болсоңуздар, 1 гектарга 250 штук бата турган болсо, будан 1700 штук батат 1 гектарына. Анан ар бири, мисалы үчүн, чоң алмалардын ар бири 200 килограммдан түшүн бере турган болсо, ошонун сатыла турганы болгону 30 кило, 40 килосы эле да. Сатыла турган алмасы. Бул да болсо, бул өзү 40 килограммдан 100 килограммга чейин алма берет. Ошол 40 килограммдын ичинен болгону сатылбай турганы, урунду болуп калганы чыкса 5 килограмм чыгат, чыкпаса 3 килограмм чыгат дагы. Калган 37 килограммы высший сорттогу алма болот да, сатылууга ыңгайлуу. Анан бай эски дарактарды дарылаш кыйын. Аларды обрезка кылыш кыйын, кесүү. Анан алардын түшүмүн жыйнап алыш бир азап да. Өтө өсүп кетет, чыгасын, неме аласың. Мына Кадамжай районунда кадимкидей эле ошо травматологияда адам көбөйүп кетет экен да. Баягы гилас терген маалда. Түшүп кеткен, келин түшүп кетти, баласы түшүп кетти, кызы түшүп кетти болуп, травматологияда аябай көп оорулуулар пайда болуп калат экен ошол кезде. Себеби дегенде травма опасный. Биздин сунуштап аткан дарактар 4 элементер болот. Буларды дарылаш оңой, буларды обрезка кылыш оңой, булардын түшүмүн жыйнап алыш оңой. Анан сугарыш иттен оңой да буларды. Жөн бир краникти ачып коесуз, капелька менен суу бара берет. Ошон менен дары дармегин да бере бересиз. Прямо тамырга барат да. Ошон үчүн туугандар полукарлик отургузгула. Бирок туугандар карликке бак жетпейт. Эч жерде дүйнөдө карликтей бак жок да. Карлик багын бир эле отургузасыздар дагы, обрезкасы дагы өтө оңой. Пальметта деген обрезка болот. Дуал сыяктуу эле, мына карап туруп эле бияка чыккан, жол жакка чыккан шактар эле уруп кете бересиң да. Биягында да пальметта да коет. Ортосунда жиш бири-бирине мындай кийишип туруп мындай болуп өсөт. Буну деген обслуживаниясы өтө оңой, ушунчалык жакшы да. Бак карлик. Бирок ага акча кымбат кетет. $35,000 каражат кетет. Берки бакка болсо $10,000 менен полукарлик бак болот. 1 гектар. 1 гектар полукарлик бак болот. $10,000 көзүңүздү жумуп туруп ушу бир той кыла турган акчаны ошого беришиңер керек дагы. Жасап алсаңыздар, уже экинчи жылдан баштап уже сүйүндүрүп баштайт да, алма бере баштайт.
2'den 3'ten alma berет, 3-cü жылы daha көбөйөt, 4-cü жылы ана 7-ci, 6-cı, 7-ci жылга барганда бул аябай күчүнө кирет дагы, жыл сайын шатыратып берип баштайт. Баягы сильно рослый дарактарды, эски классикалык дарактарды отургуза турган болсок, не болот? Күтөбүз. 7 жылга чейин күтүшкө туура келет. 7 жылда биринчи серин алып баштайт, 8-9 күчүнө кирге чейин 10 жыл, 12 жыл убакыт өтүп кетет. Бул алмасыныкы. Берки кокон килеси вообще эле 14 жылдан нарака сүйлөшөт. Жаңгак вообще эле кояка нарака сүйлөшөт. Ошон үчүн туугандарым, мүмкүн болушунча эмес, бул 10 классикалык дарак отургузгандан көрөктү 2 поликарлик дарак отургузган ошол силерге көп пайда алып келет. Мына азыркы немелерде көп үйлөргө барсаңыздар, үйлөргө киресиңер, ортодо бир дарак, чекесинде бир дарак, мындай болгон 4, 6, 7, 10 дарак менен ошол жерде 5 сотик же 7-8 сотик жер занят да. Занимать етіп қойғанбыз жерді. Алардан алмасы болот же болбойт, түшөт, курттайт, оғылат, бугулат. Жашоо ошондой болуп атат да. Бул биздин жашообуз да. Мына ошол дарактардын көзүн карабай бардың выкорчевать этип, алып таштап, жерди формировать этип, ошол жерге жер земиткичин берип, даярдап туруп, ошол 5 сотикке эң эле аз дегенде 100 поликарлик дарак отургузгула. 100 поликарлик дарак 2-ге 2 схема менен. 2-ге 2 схема менен отургузуп, ал жерге трактор киргизбейсиңер. Кол менен терип аласыңар да. Обрезкасын мисалы үчүн эме кылып, мына чаша кылбастан тик мындай кылып туруп, веретено кылып туруп, обрезкасын үйрөнүп алып туруп, ошол жерде 100 даракты карап алсаңыздар, 40 килограммдан алма бергенде 4 тонна алма берет. Кышы менен алма жеп чыгасыңар. Башка жакка зарыкпай. Азыр мисалы үчүн өзүңөрдүн алмаңар түгөндө азыр базардан алып атасыздар, туурабы көбүңөр? Ошол 5 сотик жерге ошол поликарлик алма кылып койсоңуздар, 4 тонна алма берсе, ошонун 3 тоннасын сатып берсеңер дагы 1 тоннасы силерге жетет өзүңөргө жегени. Бул жерде кандай алма отургузуп атасыңар? Star Crimson жакшы эле болуп атабы? Кышкы алма жакшы болобу бу жерде? Же бойка болгон жерде, значит, кышкы алма болот да. Бойка болгон жерде, значит, силер бул жерге эмне? Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген алма отургузсаңар, кокон килеси отургузасыңар. Ошонун бардыгын азыр акырын көрсөтүп беребиз. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги, кийинки поколениясы. Кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл, Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, криспель. Жайкалма, кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар. Шундай алма барбы? Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 Алмурут, Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка, Гиластин, өтө сонун сорттору, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Шу 5 сорт Big Bang деген жыңала шапталы жазды. Шавдалынын нектаринде. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарда долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы долларды таныгандай таныйт да. Сенин шабдалыңдын аты эмне? Трансфалия десең канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла. 3 сорту жазылат. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 кило алмага барабар. 1 кило карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом карагат өндүрүп атат. Көлдө четөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, мендар. Президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом басы.
Nime ötközüp berem, Бекболот бул агроном ученый, өзү баягы дагы чоң бактарды жасап, азыр 100 гектар багы бар. Бул жигит өзү карайт, сопровождение кылат, анан бак боюнча, обрезка боюнча силерге кеңири маалымат берип кетет. Анан мага болгон суроолор болсо бергиле, мен жооп берейин. Сумсар айылында Кулумбетов көчөсүндө жашайм. Ногу бактардын азыр 1-2 жыл керек деп атасың, убакыт турабы? Ошо чоң бактардын алдына тигип койсо болобу? Чоң ойкуча болот, бирок көп эмес, 2 жылдан кийин багы. Ооба, да ошол. 2 метрден дедиң аралыгын. Ооба, 2 метрден. Кичинекей огороддо 2 метрден, эгерде гектарлап жасай турган болсоңуз, ортосуна сөзсүз трактор кириш керек. Трактор кирчи жагы. 2 көчөттүн ортосун 2 метр кылып отургузабыз. 2ге 3. Сумсар айылынын тургуну Орозбаев Эркин. Мен эми бул берген суроом биринчиден силерге, бирок өкмөткө тийиштүү да, себеби бизде Сумсарда жер жок да, көп деле. Тооташ, кээ бир адамдардын жери бар, 17-16 эң чоң жерлер. Болбосо 3 сотик, 2 сотик, 1 сотик жерлер бар да. Ушул жерлерге бак кылыш үчүн мисалга өкмөттөн бир жардам болобу, ошол жөнүндө эле суроо. Таштагыраак, сиз айткандай ысык. Ошо кайсы ушу мөмөлөргө басым жасасак жакшы болот да. Анан могу мисте жөнүндө сурайын дегем. Мистенин мөмөгө кирүү жылы канча жылга мөмөгө кирет? Анан жанагы жаныбарлардын, мисалы үчүн мисте эчки көп багылат. Эчки кой эчкилерге кандай жеп коюу жанагы вероятность канчалык кандай болот дейм да. Мал жакшы жейби, же мындай көп жебей тургандарбы, жаңактайбы, же кандай? Ошого биздин жерге кайсы өсүмдүктөр туура келди сиздин оюңуз боюнча? Анда бир багыт берип, баа жагындагы арзандатса болобу? Мисалы үчүн Facebook'тан окуп атабыз, 400 сом, 500 сом деген баалар болуп атат да. Сиздин сурооңузга жооп, азыр биз баягындай капитализмде жашап атабыз, социализм жок. Азыр сиз өзүңүз аракет кылып, ошол бакты кылып алсаңыз, мамлекеттен болгону ошол сизге мына мыйзамдарды жеңилдетип берсе да. Анан багында силерде жер аз экен, бирок жайыт болуп жазылып калган жерлер көп. Мына ошолорду жайыт комитети багытын өзгөртүп бакка бериш керек. Мына ошондон кийин силердин жашоо турмушуңар оңолот да. 400 гектар жерде 4 эчкини кууп жүрөбүз да биз. Жерди биз такыр не рентабельно иштетип атабыз. Мына жайыт комитеттерине айтсаң, булар бир организация болуп алыптыр дагы, мына ушул 9 миллион 600 миң гектар жерди жайыт кылып алгандагы, анан ошонун эсебинен булар мына акча жыйнап, неме кылып, өзлөрүнө бир кандайдыр бир турмуш тирикчилигин өткөзүп атат, бирок бул туура эмес. Булар азыр Кыргызстан боюнча 1 миллион 300 миңден 1,5 миллионго чейин деградация болгон жерлер бар. Ал жерге мал тойбойт. Ал жерде ойлоп атат да, чөп жашыл болуп турса эле, значит мал тоет деп. Ошол жашыл болуп турган чөптүн 10 түр чөп чыга турган болсо, ошонун үчөөнү эле мал жейт. Жетөөсү уже башка ачуу чөптөр да алар. Аларды эч ким жебейт. Ошону мисалы үчүн анализ кылып жүргүзүп, бул малопродуктивный экенин доказывать этип туруп, силер ошол жердин багытын өзгөрткөнү уже депутаттар эме чыгарып беришкен, токтом чыгарып берген. Чекке бөлүп бербейт экен, калганын бар жокту жасасаңыздар болот экен да, сүйлөшүп туруп. Мына өзүңөр комиссия түзөсүңөр, өзүңүздөн жергиликтүү элден. Ошол жерде акимди, район акимин чакырып отуруп сүйлөшүп, жер комитеттерди алып келип отуруп сүйлөшүп туруп, айтасыңар, мына жер жөн эле жатат, 30 жылдан бери таштак жер, эч нерсе болбойт, бу жерде сай, эч нерсе өтпөйт. Бул мал тойбойт деп доказывать этип, өзүңөрчө машвара кылып, чогулуш кылып отуруп туруп, ошол жерде чечесиңер да, ошол жерде анан кийин bir kolektiv менен, жамаат менен сүйлөшүп, bir кооператив түзүп туруп, 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар жерге шабдалы отургузгула. Шабдалы эң тез түшүмгө кире турган дарак болуп эсептелет да. Шабдалынын любой тур шабдалысы поликарлик деп эсептелет. Шабдалынын өзү табияты поликарлик да. Анан ошого эмне жакшы бутоону берип туруп, мындай жердин жанында кылып
туруп бышыра турган болсоңор эң биринчи силерде бышат шапталы. Базарга алып чыксаңар 80 сом, 100 сомдон сата бересиңер. Бизден кризистен чыга турган жолдорду биз өзүбүз издешибиз керек. Башка бирөө келип жасап бербейт берге. Биз күтүп атабыз. Түрктөр келип аны баягындай деле отчетун издеп, мына элди кыдырып анан жанга кексекпи, бир нерсе кылсакпы десе, биз ошолорго ишенип, ошолорду 5 жылдан бери күтүп отурган адамдар бар да. Түрктөр келип бизге жаңгак отургузуп берет деп. Бул жеткен акмакчылык, буларга ишенбеңилер силер. Биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Ар бир үй бүлө, мына мисал үчүн көчөтүң канча сен? Азыр шапталы 100 сом. 100 сом, а? 1 гектарга канча кетет? 1 гектарга 600-800 кетет. 880 000 сом. Өкмөт жерди берип, суу чыгарып берип атса, 80 000 сом таап 1 гектарга шапталы отургузса, канчадан түшүн берет? 50 кг, 150 кг чейин. 150 килограмм. Бул деген 100 тонна шапталы уже 3-чү жылы, 4-чү жылы. 4-чү жылы уже 100 тонна ар бир 20 сомдон сатсаңыз дагы 200 000 сом акча болуп атпайбы? А биз кеч келе мамлекетти карап, мамлекет кылып берет экен, мамлекет кылып берет. Будан арылышыбыз, биз капитализмде жашап атабыз. Анан туугандар, сумсарлык туугандар. Сумсардын жери кокон гиласке ыңгайлуу экен. Себеби дегене перепад температура. Эртең менен ычкырың суук болобу? Жайдын күнү дагы. Бул үч коргондо ошондой да, Кызыл Кыянын үч коргонунда. Кызыл Кыянын үч коргонунда гилас аябай жакшы болот. Күндүз аябай ысык болот, а? Туруп, түндөсү суук болот. Перепад температурду гилас өтө сүйөт. Ошол маалда бул мындай каттык болот дагы, транспортировкага жакшы болгондугу үчүн, ошол үчүн силердин гиласыңарды өздөрү алып кетет. Гилас каттык болуп сатууга жарамдуу боло турган болсо, ону өздөрү издеп коммерсанттар келип алып кетет. Оштун гиласы, мисалы үчүн, Оштун гиласы Бишкекке жетет же жетпейт, туурабы? Булардын гиластары, мисалы үчүн, булар Кадамжай менен Үч коргондун гиласы, тиги Сахалин, Петропавловск, Камчат немеге чейин кирип кетет, дың эткен бойдо. Себеби дегенде булардын погодасы ошого ылайыкталганда, мына ушул жерлер дагы, мына ушул дарыянын бою полностью, шакафтар бети полностью гиласке рассчитаны экен. Ошон үчүн гилас отургузгула туугандарым. Соту баягы мен айтып кеттим го. Регина, Кордия, Самет, Лапен, Сифхарт. Ошо 5 сортту отургуза бересиздер. Анан дагы боюнча бизде деле жана баткен гилас, кокон гиластын дамындайлы ошо жооп берет, жетпей болот. Одон өтөт. Себеби дегенде бунун тамыры күчтүү. Бул өзүнө керектүү нерсени баа жетим баладай талашып алып жейт да бул. Бунун өзүнүн башка немеси бар да. Кадыр полкарниктердин биздин жайларына отушканы дамынан утузат дешет да, ошо. Жок, бул кып-кызыл жалган. Кып-кызыл жалган, бул жөнөкөй эле стереотип отуруп алып эле адамдар сүйлөп койгон сөз. Азыр мына менин көп мындай алма бактарга киремин, ошолорду поликарлик, карлик отургузган бактар экен, алмасын жесең, алмасы мына биздики уже пөк болуп калды го. Мындай уже кой берди да, бошошуп кетти. Аларды холодильникте турат, азыр үзүп алгандай таасир берет да. Жесең суусу пачырап турат. Өтө жакшы болот туугандарым. Булардан коркпоңуздар. Мына азыр биз ойлоп атабыз да, биздин өзүбүздүн жайдары алма деп эмне айтабыз? Джонатан айтабыз, туурабы? Джонатан деген алма бул. Джонатан каерден келген? Башка жактан келген, бул да Америкадан келген. Мына биз азыр кирипсин деп атабыз. Кирипсин алмасынын өзүнүн аты эмне билесиңерби? Стар Крипсон. Бул Франциядан келген алма бул. Бизге Франциядан келген алма бул. А биз отургузуп атабыз. Ошол эле Джонатандын, ошол эле Стар Крипсондун 106-чы подвойдогулары бар. Ошолорду алып келип беребиз кааласаңар. Бул да жакшы сатыла турган алмалар. Мына ошого. А бирок биз кеч келе ошол түрктөрдү, ошол Польшаны, поляктарды күтүп отура бербестен биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Биз азыр заманбап питомникке акча чогултуп атабыз да. 0772 20 0000 деген номерге ар бир Кыргызстандын жараны 1000 сомдон акча салыш керек. 1000 сомдон акча салсак, бизде 2 жылдан кийин өзүбүздүн заманбап эң акыркы үлгүдөгү көчөт чыгара турган көчөтканабыз болот. Ал жерде эмне болот? 200 гектар жер алынат. 200 гектар. 20 гектар теплица болот. Баягы
мындай типовой мектеп бар го, шаарга курулчу чоң мектептен 2 здание курулат. Ошого жетет. Өзүнүн теплый бокстары болот. Анан кийин эң башкысы 1 миллион 200 миң долларлык инвитро лабораториясы болот, өзүнүн лабораториясы болот. Мына ушул ишти аткарыш үчүн бизге 5 миллион доллар каражат керек болуп атат. А 5 миллион долларды эгерде Кыргызстандын 500 миң адамы 1000 сомдон сала турган болсо, бир питомник курулат экен. Эгерде биз ушул питомникти ийгиликтүү куруп, ошол жерден көчөт чыгарып туруп, экинчисин Ошко курабыз. Үчүнчүсүн болсо Ысык көлгө курабыз. Ошондой кылып туруп 7 областка 7 инвитро лабораториясы менен питомник курабыз деп атат. Биз ошол куруп бүткөндөн кийин биз же болбосо мамлекеттин балансына өткөзүп беребиз, же болбосо бир мындай жакшы баягындай ушул ишти алып бара турган бир чоң организация түптөп туруп, ошону башкара турган бир корпорация кылып таштайбыз. Бир эле ошол 1000 сом менен чектелип калбаймын мен. Мен керек болсо 1 миллион сом сала аламын ошолго. Мен ошолго акционер болуп киремин деген азаматтар болсо, эшик ачык. 10 миллион, балким 20 миллион, балким 30 миллион. Георгилери мисалы үчүн бир питомникти өзүм куруп коем дегендер кыйындар чыга турган болсо, биз олорго жардам беребиз. Бирок ага чейин кыла турган иштерибиз Биз азыр мына ошо чаткал өрөөнүнө эгерде бир жакшы спонсоруңар боло турган болсо, мына алтынды бул жерде казып алып кетип атышат. Казак мысы алып атат, Кытайлары алып атат, бирөөлөр келип атат, неме болуп атат. А бирок экологияны, мына дарактарды өстүрүү эме боюнча мына айыл өкмөттөр проект жазып туруп, ошолор бизге деген бул жерге өзүңөргө бир чакаң болсо дагы питомник курганы бир шарт түзүп берсек болот. Эгерде силер мындай чогулуп туруп, ушуга бир жазып, мындай проект түзүп туруп, ошону бир районный башчыларга тапшырсаңыздар, биз ошол бир биоинженер алып келип беребиз. Түрк. Онун айлыгын төлөш керек. Ал деген бар жон көрсөт. Райондун деңгээлинде питомникти каражаты. Райондун деңгээлинде где-то бир 40 миң доллардын тегерегинде бүтөт. Бирок 1,5 миллион көчөт чыгарып берет да. 2 жылда. 2 жылда 1,5 миллион көчөт чыгарып берет. Бирок алар бардыгы эмне болот? Семечковый болот да. Бий алма чыгарып бере алат, маточниктен. Поликарник. Анан кийин алма чыгарып бере алат, анан алмурут. Ошол үчөөнү эгерсиңер да. А косточковый үчүн обязательно лаборатория керек да. Жок, будан дагы чектелип калбайлы, түркүн келди, бар жокто экти, дагы керек мага десеңиздер, дагы акча топсосоңуздар, биз Голландиядан подвой алып келип беребиз. Бардык калганын бардыгын жасап алсаңыздар болот. Бул оңой эле окат да. Арзан эле түшөт. Азыркыда 300 сом, 400 сом, 500 сом эмес, эң сапаттуу жакшы көчөттөр. Мисалы үчүн семечковойларды где-то бир 12 сом, 13 сом, 15 сомдон түшө турган болсо, баягы болсо косточковойлары кокон гилес, шафталы, анан эме слива, фундук, жаңгак ушулардын бардыгын жасап алыш үчүн ал жактан Голландиядан подвой алып келип беребиз. Мисалы үчүн 100 миң подвой алып келсек, ошого 7 миллион сом акча кетет. 100 миң подвойго. Ошону жасап алсаңыздар болду. Оңой эле. Бунун үчүн мына баягы мен айткан биоинженерди алып келишиңер керек. Биоинженер бул жерде силердин көптөгөн көйгөйлөрүңөрдү чечип берет эле да. Ар бир районго предлагать этип атасыз ушундай кылгыла деп. Сиз айткандай жакшы нерселер да. Биз ошол калктын каалообуз кандай болот? Түшүнүгү деңгээл жетип атыр ошондой. Эме баягында азыр эми мынандай болуп атат да, кулактар ар кандай болот экен да, кулактар. Кебиркилериники ачык болот экен, олорго толук эле кирип атат, 100%. Кулактардын жарымы жабык болот экен, олорго 50% кирип атат. А вообще эле туюк кулактар бар экен, аларга кирбейт, алар чогулушка келип алып, бири-бирине мындай кандайсың иштер жакшы, уюң канча сүт берди, тигил бул ошону сүйлөшүп эле отурушат да. А бирок жакшы уккандар жакшы неме алып кетип атат. Мына мисалы үчүн адамдын өзүнүн кабыл алуусуна гана жараша болот экен да. Кебиркилер келип атат, айтканыңан сырткары дагы консультация алып, жазып ошону ар бир немесин коюп алып кетип атат, ошону жасап атат. Мына былтыркы эмеден баягында Багдабадтын результаты, мына мисалы үчүн
былтыры чыкты да. Багдабат кылып бүттүк. Мурунку жылдары баягы заграницадан келген 106 подвойдогу көчөттөр bir машина, 2 машина араң сатылса, былтыры болсо эмне пандемияга карабай 12 машина кетти уже. 12 машина. Азыр болсо булар заказ бериптир, где-то 50 машина заказ бериштир. 50 машинанын ушу заказын алып, мен алам деп ушу списогин түзүп булар аракет кылат. 50 машина деген бул 2 миллион көчөт кетет да. 2 миллион көчөт 2 жылдан кийин түшүп берип баштаса 1 килограммдан бергенде дагы бул деген 2 миллион килограмм түшүм чыкты дегендей да. Акырын ошентип өтөбүз Кудай кааласа. Бирок ушул эле кезде мен кызганган жерим мына кыргыз элинин чөнтөгүнө зыян болбосун деп ушул өзүбүздө инвентиро лабораториясы менен питомник болсун деп какчаганым ошондой да. Себеби дегенде бизде 2 миллион гектар жер бош жатат да. 2 миллион гектар жер бош жатат. Ошол 2 миллион гектар жерге эң эле аз дегенде 3 миллиард дарак отургузушубуз керек да. Мына ушул 3 миллиард даракты башка мамлекеттерден сатып албай биз өзүбүз чыгара турган болсок бизге өтө жакшы болот эле. Биз ошонун аракетиндебиз да. Кудай буйруп насип этсе, мына силердин жардамыңар менен, кыргыз элинин жардамы менен ушул иштер бүтөт. Дагы бир суроо берди эле. Сеналар боюнча мен жооп берип кеттим окшойт. Биз өзүбүз көчөт чыгарсак, анан кийин арзан болот да. Ага чейин ал жактан келиши, немеси бардыгы бизге зыян боло берет. Себеби дегенде растаможкасы бар, транспорт бар. Биз Борбор Азия багбандар биримдики көчөт сатпайт. Эгерде сиз жакшы сапаттуу көчөт алып келсеңиз, биз өзү сертификатыңызды текшерип, сиздикин дагы башканыкын дагы бекер реклама кылып бере беребиз. Көчөттөрдүн рекламасын азыр чаткал багбандарына таштайбыз, ошол жерден чалышып, сүйлөшүп, доставкасын бар жогун сүйлөшсөңүздөр болот ошолор менен. Эми сөздү мына биздин Бекболот инибизге берели. Бекболоттун дагы силерге айта турган көптөгөн суроолор бар. Анан өзүңөрдүн багыңарда кандай проблема болсо, ушул агрономго берип, ошодан жооп алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, туугандар. Сиздер менен жаза алдында көрүшүп турганымдан аябай кубанычтамын. Менин атым Бекболот Уламов. Багастыруу Кыргызстан деген канал бар. Ошонун жетекчисимин. Ошондой эле Кадамжайдагы 100 гектарлаган багы бар Кайрат дыйкан чарбасын жетектейм. Туугандар, эгер биз багытыбызды аныктап албасак, 10 жылдан кийинки биздин келечекти аңдабасак, каякка баратабыз, биздин агрочарба кандай абалда, мына ушул нерсени ойлонбосок, сырттан келген экспорттун баарын кабыл кыла берсек, помидордон баштап бадыраңы, алма өргө чейин эртең ушар сорттордун баардыгын ала берсек, биз өндүрүштү карабасак, анда биз жоголуп бараткан мамлекеттердин катарындабыз. Эгер дарак Wi-Fi чачканда, аны баардык жерге отургузмакпыз да азыр. Тилекке каршы алып биздин жашообуз үчүн болгону кислородду гана бөлүп чыгарып атат да. Ошондуктанбы биз ал нерсеге анчалык көңүл бөлүнбөй калды. Көптөгөн жерлер айдай албай калды, көптөгөн чарбалар иштебей калды. Өткөн заманда жашап атабыз, ушунчалык 30 жыл түйшөлү биздендик. 70% элибиз айылда жашайт экен, агро тармагы өтө начар абалда экенбизде. Эски Союздан калган бактарды дагы эле жетелеп келатабыз. Биздин Бактабат компаниянын максаты спецтерди чыгаруу, агрономдорду чыгаруу, заманбап технологияны колдонуу, тамчылатып сугаруу, механизация. Мына ушуну колдонуу менен биз агро тармакты кичине болсо дагы Бактабат маалымат аркылуу көтөрөлө деп чечтик. Сиздерге ошол максатта келип отурабыз азыр. Мүмкүн болушунча пайдаланып калыңыздар. Бир күн бою ушул жерде болобуз. Бактарыңыздар кандай ооруп атат, эмне болуп атат, кандай кылсак болот деген суроолоруңуздарды берип пайдаланып калыңыздар. Колдон келишинче жооп беребиз. Азыр биздин чарба негизинен бакчылык алма, гилас, малина. Кудум ушундай сумсардай элестеттик, биз да ушундай кысык немеде жашайбыз. Менин кылып аткан бактарым мына ушундай машина жүрө албай турган 30-35 градус тикылдуу жерлерде да. Ушундай жерлерге бак кылып атабыз. Азыр Ташиев айтып кетти, мамлекеттен ошол айылга жакын жердеги
жерлерди алып бак кылсаңыздар болот ошондой жерге. Болгондо дагы интенсивке жакыныраак, интенсив абалында мурдагыдай бийик өстүрүп койбостон аз жерден көбүрөөк киреше ала турган бактарды кылышыңыздар керек. Азыр таштуу деп атасыздар жерибиз, тик деп атасыздар, суу жок деп атасыздар, ошондой жерлер бар да бош жаткан. Ади досум болот, Адиникинде болдук кече группалашым. Ошол айда деп атат. Мен өкмөттө иштеп биринчи жолу жерди короолоп, үлүш жерде. Ошол жерге алматыкты биле бүт бардыгы дагы менин коллегам бактыла баштады, тосо баштады дейт да. Бул биз качан гана биз көргөндө кылат экенбиз да. Ошол жерден жакшы түшүм ала баштаса бардыгыбыз ошол нерсени кылабыз да. Сиздердин шартыңыздар аябай жакшы. Гилас өстүрүүгө, малина өстүрүүгө, алма өстүрүүгө өтө ыңгайлуу. Ошол шартты пайдаланышыңыздар керек. Японияны билесиздер, өтө өнүккөн 16 сотық жер бүтүндөй бир семьяны багалат да, бизде дагы ошондой даражада кылса болот. Эгер сиздин 16 сотық жериңиз болсо, 10 сотық жериңиз болсо, ошол жерге малина теге турган болсоңуз, малина 2 тонна түшүм бере алат. 2 тонна. 10 сотықтан 2 тоннага чейин өнүмө берет. Эгер 1 гектар жерге гилас KGB формасында кыла турган болсоңуз, мен KGB формасын Кыргызстанга сунуштап келатам. Ошол жерден сиздер убага келгенде $20,000 чейин ала аласыздар. $20,000 чейин. Эгер кимде-ким кадам жайга барса билет, жол катар баягы биздин бактарды көргөнсүздөр да. Ошол чарба биздики. Биз үлүш жерлерди 20 жыл болду бактып болгонбуз. Мамлекетти карабай туруп эле, уруксатын албай туруп эле давно эле бактып болгонбуз. Сиздерде үлүш жерлери аз экен, кече Адиден сурадым. Бирок ушундай бош жаткан адырлардан азыр мүмкүнчүлүк көп экен. Жердин астынан сууну чыгарып, ошол жерди жакшылап короолоп, бактып алсаңыздар, бул сиздерге өмүр бою пенсия болуп бере алат. Бул өмүр бою сиздерге домкрат болуп бере алат. Домкрат, эң күчтүү домкрат. Сиздер мамлекетти карабаңыздар. Сиздер капиталисттик системада жашап атасыздар. Мамлекет кулдарын эркиндикке чыгарып койду. Каалагандай жаша. Каалагандай жаша. Биз азыр алапайыбызды таппай, жолубузду таппай калдык да. Эгер сиздин 1 гектар бакты боло турган болсоңуз, ошол сизге пенсияга жетет ошол. Кеңири жетет. Бизде тургандарга кичине жер көбүрөөк тийгендер бар да. Себеби алар тегизирээк жерде жайгашып калгандагы 1 гектар жерден азыр миллион киреше табышат. Алар Россияга барбайт. Бизге окшоп миграцияга кетпейт алар. Себеби жашоосу ушул жерде. Бакты кылып койгон, астына чөптү кылып койгон, чөптү оруп алат. Азыр мен аларга айтып атам, туугандар, эски классикалык бак жарабай калды, келгиле. Мунун бийик боюну ылдыйга түшүрөлү. 1 гектарга 400 түп батса, 1000 түпкө чейин жеткирели. KGB деген форма бар. 3 жылдан бери Кытайга экспорттоп атабыз. Гиластын килограмм 200-150 сомдон жогору болуп атат. Ушундай формада биз бүтүндөй рынокты ээлеп калалы, кыргыз брендин чыгаралы, бир аймак, бир чөлкөм, бир товарга өтөлү, бир продукцияны чыгаралы. Көп болсо, биз Кыргызстандын атынан бардык дүйнөнүн бардык бурчуна жеткире алабыз да. Ошондой шарт сиздерде бар экен. Гилас дегиңиздер, алма дегиңиздер, малина, карагат дегиңиздер, издениңиздер, суу чыгарыңыздар. Азыр адыр деп туруп эле баягы ич илажысы жоктой эле ойлойбуз да. Сиздерде адырлар жатат да, туурабы? Таштак дейбиз. Азыр таштакты бир эле ковша, 2 эле трактор менен 2 эле ковша алсаңыздар, место даяр болот. Мүмкүнчүлүк бар азыр сиздерде. Кылыңыздар, бакылыңыздар. Эртең ошол сизге, балаңызга, небереңизге ошол инвестиция болуп калат ошол. Бир гилас 80 жылдан 100 жылга чейин жашайт. Эгер туура карасаңыздар. Ошол азыр сиз кылып кеткен бак, эртең өмүр бою бала чакаңызды багат ошол. Туура азыр бактыгыңыз тарттык, акча керек. 5 жыл бою бак сиздерге түшүм бербейт. Ал жерде саат 6-дан баштап кечки саат 9-га чейин иштейсиздер. Эч ким айлык төлөбөйт. Суббота, воскресенье экен дем ал дебейт. Бирок өзүңүздөр үчүн иштейсиздер.
Өнүгөмүн деген мамлекет эч качан жетиштүү пенсия менен айлык төлөп бербейт. Эч качан төлөбөйт. Өнүгөмүн, эконом кыламын деген мамлекет бюджетини мүмкүн болушунча сактаганга аракет кылат. Биз мамлекеттен көп пенсияны күтпөшүбүз керек. Биз айлыкты көп күтпөшүбүз керек. Биз капиталист системада жашагандан кийин биз налогду көбүрөөк төксөк, анан мамлекетте бюджетте акча болот. Ошон үчүн туугандар, түйшөлүңүздөр, ойлонуңуздар, ушул адырга кантип суу чыгарсам болот, кайсы жерден жер тапсам болот, ушул жерим бар, иштетилбей эле жатат, бедек кирип койгонмун, эмне кылсам болот деп издениңиздер. Жер шартыңыздарга туура келе турган көчөттү таап, тигиңиздер, бакты кылыңыздар. Бул бак сиздерге инвестиция болуп бере алат. Суукта сиздерден көп сүйлөйүн десем өтө сөз көп. Тамчылатуу системасын орнотуңуздар. Мен номерин жазып алып, мен каналыма жазылып койсоңуздар, ошол жерде көп нерсе информация берилген. Сумчада кандай мөмөнү дарак болурду да? Гүлдеп бүткөндөн кийин мындай түйгөндөн кийин же жалбырактарына кандай бир кара курт жармашат да. Анан өзүнөн өзү эле жана жалбырактар куурап түшө баштайт. Сизди түшүндүм окшойт. Ал проблема деле эмес. Бек болот. Мисте боюнча, фисташка боюнча биздин жер ылайыктуу деп ойлойбуз да. Жапай өсөбү? Жапай өсө значит болот. Ошону Ахмаде деген сорту жаздырыпты го ошого. Ошо жанагы түшүмө кирүү канча жылда түшүмө кирет? Кечирет. 6-7 жылда. 6-7 жылда 20 Маданий сорттор. Маданий сорттор да булар. Эмнече? Эң аз суу ичкенде канчанчадан көп ичкенде канчанча ушу ар бир Көчөт насос менен кыла турган жерлер бар да. Ооба, түшүнөм сизди. Бул мындайда сиздин жердин почванын составынан көз каранды. Эгер оор топурактуу, баягы сагыздуу болсо, анда азыраак ичет. Эгер жер таштуу шагалдуу болсо, аз-аздан тез көп ичет. 50 литрден 300 литрге чейин ичиши мүмкүн. Анан баягы тамчылатуу кылганда туугандар, бир тамчы суу адреси жок кетпейт да, ар бир тамчы суу адрестүү барат. 1 килограмм алманы жетиштириш үчүн тамчылатып суугаруу менен кылганда 22 литр суу менен 1 килограмм алманы жетиштирип алууга болот. Эгер 2 гектар жер 2 жагынан тамчылатуу кылса, анда 44 литр кетет. Арык менен агызганыңыздарда 1 килограмм алманы жетиштириш үчүн 300 литрден 500 литрге чейин суу кетет. Kara kurt içine alpak. Böyle başı dönmeyecek. Bu satıyla uzun kara çekip oluşan kanatlar uçar. Ferganski şartlar içinde bu 18 milyon tuvat sezon. Alıp şu daraklar bir teşvik yapıyor. Kuraklar. Şunu katıp çok olur. Bu hazır alma götürdük. Mesela benim hoca dedi şey. Ben almam, yetmiyoruz, cepte. Men дайым айтам да, туугандар, бак боло турган жерге мырза терек, мәжірім тал, боқа терек, орыс терек, қара жығач, дағы көп та бұлар. Союз таштап кеткен немелер. Шуну отырғызбағыла. Бұл диверсия, бұл қырғыздардың бақ қылалбай сен деген бір мәселесі болған. Өзіңіздер білесіңер, Средний Азияда ең оор іштерді орыстар бізге берген. Средний Азияда. Пақтаны бізге берген, тамекini бізге берген, планы бізге берген ең оор іштерді. Ошол Молдовия, Украиналар жалаң бак кылган. Эң оңой жумуштарды ушуларга бергенде. Бизде болсо азыр не болуп атат? Мына ошол орустар таштап кеткен дарактардын бардыгын отургузуп атабыз дагы, биз ушулар менен зыянкечтер менен күрөшүп атып чарчап калып атабыз. Мирзоев указ чыгарган. Бардык ушуга окшогон дарактардын бардыгын түп тамыры менен жок кылыш керек туугандар. Бизде дагы ошондой болуш керек. Отургузгула самшут деген дарак бар. Жап-жашыл болот. Самшут. Карагай отургузгула, ел отургузгула, туя отургузгула. Сонун дарактар бар. Мына ушуларга өтүшүбүз керек биз дагы. Бизге зыян бербей турган дарактарга өтүшүбүз керек туугандар. Мына азыр силерде үшүп калдыңыздар туугандар, зал бир аз муздагыраак болуп атат. Тарынбаңыздар. Кийинки келгенде печке ала келем иншалла. Bir dua beresiңер, шуну менен чогулушту жабык деп эсептейбиз дагы. Анан дагы кандай бир суроолор боло турган болсо, калганын WhatsApp группадан, Чаткал WhatsApp группасы бар.
Анан ага дагы алымсынбай, алым болуп, кыйын болуп барайтсак, не Telegram группага киребиз. Telegram группада 15 000 багбан бир учурда сиз берген суроону сиз берген жоопту окуп турат. Ошол жерде акылдууларыбыз сурагандарга бардыгыбыз жооп берип туралы. Кимин билсең ошону айта бер деген группа ошол. Каражыңыздардын кең пейилберди кетпес, өлөтпесин, ушу отурга келип бизге чоң жакшы кеңештерди бергенсиз, сиздерге чоң рахмат. Дайыма сиздерди суроо жооптор менен сурап турабыз сиздерди. Келгениңиздерге чоң рахмат.